Жан айымдыкка талапкерлер ажо болом дегендердин артында кандай аял турат? Мамлекеттин тагдырын колго алгысы келгендердин айрымдары жубайы үй бүлөсү тууралуу кубануу менен айтып берсе, башкалары жеке турмушу боюнча элге маалымат берүүдөн баш тартты. Биринчи айым күйөөсү өлкө башында турган кезде мамлекеттик чоң кызматты аркалабайт, болгону коомдук фонддорду жетектейт, кайрымдуулук иштерине катышат, билим берүү жаатында эмгектенет же кайсы бир азчылыктын укугун коргойт. Айрымдары такыр эле элдин көзүнөн уулак жүрөт. Бирок кандай болгон күндө дагы коомчулук президенттин артында турган аял затына ар дайым кызыгат, ким экенин билгиси келет. Мындан улам Спутник Кыргызстан агенттиги мамлекеттин башчысы болом дегендердин өмүрлүк жаралары кимдер экенин жазып чыгышкан. Кызыгы, айрым талапкерлер шайлоочуларына үй бүлөсү тууралуу маалымат берүүдөн баш тартышты. Адахан Мадумаровдун жубайы Агилаш Мадумарова, кесиби боюнча экономист, 3 уулдун энеси. Арстанбек Абдылдаевдин жубайы Салиман 48 жашта, кесиби медик, бирок учурда үй кожойкеси, түгөлөр 30 жылдан бери бирге жашап, 4 баланы тарбиялашкан. Канат Исаев, Жамиля Исаева, 43 жашта, 5 баланын энеси, экономикалык жана юридикалык жогорку билими бар, 14 жыл банк системасында эмгектенген. 2013 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн сот өкүлчүлүк борборунда эмгектенет. Учурда директордун орун басары. Рашид Тагаев, талапкерлердин азыркы жубайы Чолпон Аманкулова, 38 жашта, кесиби медик, бирок учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Ошондой эле көпчүлүк убактысын үй бүлөсүнө арнайт. Тагаевдин биринчи жубайы 10 жыл мурда көз жумган. Клара Сооронкулованын шайлоо штабынан жолдошу тууралуу маалымат берилбей турганын айтышты. Антке менен талапкердин 4 баласы бар экени белгилүү, 2 кызы турмушта, бала чакалуу. Аймен Касенов, жубайы Ажамал менен 4 баланы тарбиялоодо. Ажамал айым Кыргыз Улуттук университетинин юристтика боюнча аяктаган. Мурда Тышкы иштер министрлигинде эмгектенген. Учурда көпчүлүк убактысын үй бүлөсүнө арнайт. Ошондой эле сүрөт тартуу менен алектенет. Мыктыбек Арстанбек, тележурналист. Мыктыбек Арстанбек жубайы тууралуу тема жабык деп маалымат берүүдөн баш тарткан. Бактыбек Калмаматов дагы жубайы тууралуу коомчулукка ачыктагысы келбегендердин катарын толуктайт. Имамидин Ташев, ишкер 5 баланын атасы экени белгилүү, ал эми жубайы тууралуу маалымат беришкен жок. Курсан Асанов, Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басарынын жубайы Гүлнара Үсөнканова, 51 жашта, кесиби боюнча экономист, учурда жеке ишкер. Каныбек Иманалиевдин жубайы Шаткүл Кулматова дагы быйыл 51 жашка чыкты. Бишкектеги университеттердин биринде эмгектенет. Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Равшан Жээнбеков, Салкынай Алимбаева менен Равшан Жээнбеков 1989 жылдан бери түтүн булатып келе жатат. Алимбаева Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетин аяктаган. Жубайлар 4 баланын ата-энеси. Элдар Абакиров 2004 жылы Казакстанда билим алып жүргөн кезде казак кызы Шарбат Бегмамбетовага баш кошкон. Азыр алардын 4 баласы бар. Бегмамбетова кесиби боюнча мугалим. Улукбек Кочкоровдун жубайы Шайыргүл Латипова, Улуттук госпиталдын невропатолог дарыгери, быйыл 39 жашка чыкты. 7 баланын энеси. Бабыржан Толбаев. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда, Толбаевдин жубайы Венера Ким Борбор Азиядагы Америка университетинде билим алган. Молбулак финанс жоопкерчилиги чектелген коомунда иштеген. Абдылсегизбаев. УКМКнын мурдагы жетекчисинин колуктусу Айнура Эмилбекова, 38 жашта. Алгач Жусуп Баласаган атындагы КУда экономика жана башкаруу жааты боюнча билим алган. Кийин Тышкы иштер министринин алдындагы дипломатиялык академияда эл аралык журналистика адистик боюнча окуган. Эмгек жолун жергиликтүү телеканалдардын биринде кабарчы катары баштаган.
Учурда Дүнүрүк банктын айыл инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча долбоорунда маалымат тараттуу боюнча адис. Садыр Жапаров. Айгүл Асанбаева 47 жашта. Жолдошу экөө коңшу айылдардан болгондуктан студенттик кезде жаратылышта эс алуу учурунда таанышкан. Айгүл айым жолдошу камакта жаткан кезде нааразычылык акцияларына чыгып, ЖМКларга маек берчү. Жубайлардын айрым булактарда 5, айрымдарында 4 баласы бар экени айтылат. Бирок Айгүл айым маектердин биринде 5 баласы бар экенин, алардын бири жол кырсыгынан каза тапкан кайнысынын уулу экенин айтып берген. Жубайлар былтыр тоң уулу Дастандан ажырап калышкан.